Азия өлкөлөрүнүн ичинде ЭАЭПке мүчө мамлекеттер арасында экономикалык секирик жасап, туруктуу өнүгүү жолуна түшкөн Кыргызстанда жыл сайын жүздөгөн завод, фабрикалар ачылып, миңдеген жумуш орундары түзүлүп жатат. Айрыкча социалдык объектилерди куруп пайдаланууга берүү мамлекеттин саясатынын негизги багыттарынын бири болуп калды. Тактап айтсак, бир эле учурда 25-30 объектини ишке берүү кадыресе көрүнүшкө айланды. Туура жүргүзүлгөн саясаттын натыйжасында өлкөнүн бардык чек ара тилкелери такталып, тынчтык жана туруктуулуктун артынан өнүгүүгө өөлгө түзүлүүдө. Бул аптада Баткен облусунда бир эле учурда 15 социалдык объекттин, анын ичинде 6 мектеп, 4 бала бакча, 2 үй бүлөлүк дарыгерлер борбору, 1 музыкалык мектеп жана 2 спорт залдарынын онлайн форматта ачылышы болду. Убасаныр Нуркожоевич, жогоруда аталган соцобъектилерди ачууга уруксат берүүңүздү суранам. Уруксат ача бергиле. Ал эми бул жаркыраган имарат Баткен шаарындагы Иса Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы. Баткен шаарына аталган окуу дарылоо жана илимий комплексин куруу демилгеленип, 2022 жылы пайдаланууга түптөө үчүн мезгил кутусу салынган. Арадан аз убакыт өтпөй пайдаланууга берилип жатат. Бул заманбап медициналык борбор компьютердик томография, санариптик рентген аппараты, ультрадобуштук жана эндоскопиялык изилдөө жабдыктары менен жабдылган. Клиникада 76 орундуу стационар, 96 орундуу жатакана жана 160 кишиге ылайыкташтырылган заманбап конференц зал бар. Клиниканын курулушуна 292 миллион сом, ал эми медициналык жабдууларга 99 миллион сом сарпталган. Баса белгилеп айта кетүүчү жагдай, бул клиниканын негизги артыкчылыктарында окуу менен практиканын айкалышы, студенттердин, профессорлордун жетекчилиги астында туруктуу жумуш менен камсыз болушу. Садыр Жапаров жарым кылымдан ашуун мезгилден бери өлкөдө биринчи медициналык жогорку окуу жайы катары Иса Ахунбаев атындагы Кыргыз медициналык окуу жайынын тарыхый лидерлик ролу азыркы күнгө чейин сакталып келатканын айтып өттү. Соңку жылдары мед академиябыз өзгөчө макамга, кеңири укуктарга ээ болгон, ошол эле учурда чоң милдеттерди моюнга алган алдыңкы 5 жогорку окуу жайлардын катарына киргендигин белгилебей коюуга болбойт. Мен өлкөбүздүн чеги башталган бул жаш облустагы жакшы саамалыкка куру келбей, 2 тез жардам унаасын белек катары тапшырууну туура көрдүм. Мамлекет башчысы жаш облуска 2 тез жардам унаасын белек катары тапшырып, мекемеде орнотулган заманбап медициналык жабдууларды көрүп чыкты. Эми баткендиктер заманбап ооруканадан дартына даба табышат. Мурдагыдай узун жол жүрүп, алыскы шаарларга каттамай болбойт. Ал эле дейсизби? Баткендагы жашармай болду. Себеби өлкө башчынын жергиликтүүлөрдү кубандырчу дагы бир кабары бар. Облустун таланттуу жаштарын өнүктүрүү, эл арасында сергек жашоо мүнөзүн жайылтуу үчүн Баткен шаардык мэриясына футбол комплексин куруу өлкөнүн турукташтыруу фондунан 1 миллиард сом акча каражатын бөлүү боюнча чечим кабыл алгандын. Деги эле биз облус борборун ар тараптан өнүктүрүү максаттарыбыздын алкагында алдыдагы жылдары Баткенге жаңы шаар куруу боюнча иш пландарыбыз бар экенин дагы кошумчалай кетейин. Кудай буюрса 26 же болбосо 27 жылы жаңы шаар курулушу башталып калат. Мындай жаңылыктан кийин өлкө башчы чек аранын толук такталышы менен айрым айылдарда көчүүгө туура келген баткендик тургундарды мамлекет көңүл сыртында калтырбаарын айтты. Бийлик мыкты шарттары менен жаңы заманбап үйлөрдү салып берүүнү өз мойнуна алып, мындан ары кыргыз-тажик чек арасы тынчтыктын, ынак коңшулук кызматташуунун чек арасы болоорун баса белгиледи. Ош облусунун Тара Суу району өлкө башчы жумуш сапардын алкагында Ташарык айылындагы кыш жана байытылган көмүр өндүрүүчү заводду ачты. Жапаров жылына 50 миллион дана кирпич жана 600 000 тонна көмүр продукциясын өндүрүү кубатына ээ заводдун иши менен таанышты. Биздин автоматтык түрдө өзү айлануучу меш
кышты, чийке кышты, тизилген чийке кышты тургатып, экинчи бөлүгүн бышырып, үчүнчү бөлүгүн аяк жагып, уже муздатып, аяк Дерлик 9 миллион долларын тегерегиндеги инвестиция тартылып ишке кирип жаткан бул кыш завод заманбап автоматташтырылган жабдуулар менен жабдылган бул ишканада жумуш азыр кызуу жүрүп жатат. Мынакей булардын бардыгы даяр продукциялар. Дал ушул жерде жергиликтүү делген 250дөн ашуун тургундагы жумуш менен камсыз болгон. Президент инвестицияларды тартуу бизнес коомчулуктун мамлекеттин экономикалык саясатына болгон ишенимин бекемдерин жана башка инвесторлорго Кыргызстан жаңы өндүрүшкө ачык экендигин, өлкөдө ири бизнес долбоорлорду ишке ашыруу үчүн жагымдуу шарттар түзүлгөнүнө бул завод мисал болорун айтты. Былтыркы Кара Кыргыз автономдуу облусунун 100 жылдыгына карата ушул ишканаларды масштабдуу түрдө ачуу пландалган болчу. Мына ошолордун уламдысы деп айтсак болот. Садыр Жапаров иш пландын алкагында байытылган көмүр чыгаруучу заводунун ишке кириши аймактарда өнөр жайды өнүктүрүүдөгү стратегиялык багыттардын бири экенине токтолду. Мындай долбоорлор экономиканын туруктуулугун чыңдоого, курулуш материалдарын импорттоодо көз карандылыкты азайтууга жана өнүгүү үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө өбөлгө болот. Бүгүнкү иш чаранын урматтуу катышуучулары, бул заводдун ишке киришин инвесторлордун, жергиликтүү бийликтин жана өлкөбүздүн келечегине ишенген атуулдардын биргелешкен аракетинин натыйжасы деп баса белгилеп айта кетели. Бул ишканада азыр өзүңүздөр көрүп тургандай 1, 2, 3, 4, 5, 6 түрдөгү атайын ушундай бышырылган кыштар чыгарылып жаттыр. Мисалы мына бул көзөнөктөрү көп кыш бийик кабаттуу имараттарды курганга ылайыкталган экен. Ал эми калгандары болсо мына булардын бардыгы курулуштун өзүнүн нормаларына ылайык чыгарылып жаткан кыштар. Эми бул продукциялар өлкөдө курулуп жаткан курулуштарды камсыздоого өбөлгө болот. Жумуш орундары менен камсыз болгон жергиликтүүлөр да кубанычта. Атанын сөзү акылдын көзү. Иш чара соңунда аталар мындай жетишкендиктер үчүн өлкө башчыны алкашты. Бардык алгачылык жакшы мамлекеттерден болуп калат деген ойлорум бар. 2000 Кудай буйрса. Мынан бияка дагы Алла Таала буйрса сени шайлайбыз улум. 10 жыл 15 жыл президент болуп бересиң. Мен өмүрүң узун болсун кылып барам. Рахмат айткан. Улумдан 90га чыктым. Менин атама оп окшош экенсиз. Атам да так өзүндөй эле. Сулайман Тоо Ак Бура менен өзгөчөлөнүп Ордолу Ош шаары ынтымак байырлаган балуулуктарынан алыстабаган. Учурда саясий, экономикалык, илимий жана маданият багытында өнүгүү жолунда баратат. Ош шаарынын жакшылыктарына өлкө башчысы да ортоктош болуп, улустун улуу күнүн бирге тосту. Ананда Ош жаңыча өнүгөрүн айтып, күтүлбөгөн жаңылыгы менен бөлүштү. Быйыл сыймыктуу Ош шаарыбызга республикалык бюджеттен 2 миллиард 700 миллион сом акча каражаты каралып, ага шаардын 11 көчөсү, тротуарлары, жашыл аймактар менен кошо капиталдык ремонттон өткөрүлөт. Жол оңдоочу техникалардын баары эскирилиги жеткен экен, тиешелүү техникалар сатылып алынат. Байгерчилиги жана меймандостугу менен айырмаланган Ош чергесинде болгон камкордук муну менен эле чектелбейт. Ал эми жалпы Ош облусунун жол инфратүзүмүн жакшыртууга өлкөнүн турукташтыруу фондунан кошумча 4 миллиард сом бөлүнүп берилди. Бул каражатка облустагы 3 стратегиялык автожол, Өзгөн Мырзаке Каракулжа, Ош Баткен Разаков автожолунун Ноокат Кызыл Кыя бөлүгү жана Ош Кара Суу автожолу оңдолмокчу. Мамлекеттин өсүү өнүгүшү өлкө аймагындагы туруктуу абалдан көз каранды жана элибиздин тынчтыгы менен тыгыз байланышкан чек араларыбыздын чечилиши Кыргызстан эле эмес, бүтүндөй Орто Азия үчүн маанилүү болгонун өлкө башчысы дагы бир ирет эске салды. 4 жылдын ичинде чек араны ой чуңкурунан бери жакшы билген адистер менен бел чечпей иштешип, жети өлчөп бир кесип, бир айылдын эмес, бүтүндөй Кыргызстандын кызыкчылыгы деп олтуруп, акыры жөнгө салууга жетиштик. Албетте ата бабаларыбыздан бери медер тутуп
мекендеген айрым жерлерибизди алмашуу оңойго турган жок. Ошентсе да эки мамлекеттин чек араны тактоо боюнча өкүлдөрү эки жактын кызыкчылыктарын ортого салып, талашып тартышып кызыл чеке болуп олтуруп, акыры кыргыз-тажик чек ара сызыгы такталып бүттү. Ош шаарындагы Борбордук аянттагы азыр бул жерде Нооруз майрамына карата жарманка болуп жатат. Биздин өзбек туугандардын болгон бир улуттук баалуулуктардын баары ушул жерде экен. Ассалому алейкум. Алейкум ассалам. Нооруз байрагыңыз менен. Рахмат, өзүңүз дагы. Биздин элди Нооруз майрамы менен куттуктап, улуттук аспап менен. Бүтүн кыргыз элине Нооруз майрамы менен куттуктайбыз. Alato ak kalpağın kiygen kezde sulusun kırgız yeri nurdan burkun. Баракелле. Мындай ырда эң өзгөчөлүгү бул жерде бөдөнөгө дейм, Бөдөнө бар. Көрүнөбү? Ушундай эле ырда менен бөдөнөнү мындай коюла турбайсыздарбы сайратып, Нооруз майрамына карата ар түрдүү улуттардын өкүлдөрү дагы жарманка өткөрүп, улуттук баалуулуктарын жана тамак аштарын көргөзмөгө коюшкан, биринен өтүп, бири өзгөчө. Бул тамактын аты панжон деп аталат, корей тамагы. Бул болсо чапче, бул тамактын аты кимпап, буну баары жакшы эле билебиз. Бул болсо бул белгилүү болгон кимчи салаты. Бул керанмари тамак. Кайсыл учурларда коюлат? Биз баягы беш бармакты аябай сыйлуу конокторго тартабызго? Негизи бул жерде буну кадимкидей эле бизде күнүмдүк тамакта жегендей эле жешкен тамактар. Ана бул кимчини болсо дайыма столдун үстүндө үзүлбөгөн, дайыма жеген тамактардын, салаттардын бири болуп эсептелет. Бул аябай ачуу деген ушул да, Ооба, бул аябай ачуу салат деген. Мына капустадан жасалган салат. Капустадан жасалган, Так, анда мен оз деп коеюн. Тамаша бирок мен орозомун. Рахмат баарыңыздарга. Сарахи. Өзбек туугандар экен да. Казак бауырлар кырбайбы? Бир тууган калдыбыз казак менен кыргыз. Салттарыбыз да окшош, динибиз да, тилибиз да окшош. Бир тууган калдыбыз, тынччылык болсун. Түркүн улуттардын өзгөчөлүгүнө күбө болгон өлкө башчысы Нооруз майрамына карата жасалган сүмөлөккө баш бакты. Сүмөлөктү ачканда анын бетиндеги көрүнүштөргө карап ырым-жырым кылуу кыргыздарда кеңири жайылган. Бул ишенимдин тамыры терең. Анткени сүмөлөк өзү ыйык даам катары эсептелип, анын кайнап жаткандагы жана бетине чыккан сүрөттөрү жакшы жышаандарды жана эскертүүлөрдү билдирет. Бул иретта сүмөлөктүн бетиндеги көрүнүш жакшылыктын жышааны болду. Сүмөлөк сонун чыгыптыр. Көп булуттуу Ош элинин мындай караганда бирге кайнаткан сүмөлөгүнө арасы чек арасы чектелген, өмүр бою чечилбей жаткан чегере маселени анын ичинден мына биздин мына гүлдөр бүт социалдык объектилердин өсүгүп жаткандыгы, мына жер мына биздин мамлекеттин коопсуздугу аябай чыгалып жаткандыгы. Алтын башыбыз аман болsun, ден соолугубуз бекем болsun. Амин. Аллах акбар.